Апас Жумагулов атындагы Көкжар орто мектеби мугалим Иманбек кызы Майрам 8-класстар үчүн кыргыз тили сабагы. Саламатсыңарбы балдар, бүгүндөн баштап 4-чейриктин сабактарын онлайн түрүндө окуп баштайбыз. Силерге ийгиликтерди, жетишкендиктерди каалайм. Талыкпай окуп, билимге умтулгула. Силердин келечек билимдүүлүктө. Сабактын максаты биз силер менен бышыктоош жана анын грамматикалык түзүлүшү жөнүндө түшүнүк алабыз. Сабак максатына жетти десек болот, эгерде сүйлөм ичинде бышыктоошту туура белгилей алсак. Бүгүнкү өтүлүүчү темабыз бышыктооч, бышыктооштун грамматикалык түзүлүшү. Бышыктооч сүйлөмдө баяндооч билдирген кыймыл-аракеттин сын-сыпатын, сан өлчөмүн, ордун, мезгилин, себебин, максатын билдирген айкындооч мүчө. Мисалы, алыстан күн тийип келе жатат. Кайдан күн тийип келе жатат? Алыстан. Бала корккондуктан үндөгөн жок. Бала эмне үчүн үндөгөн жок? Корккондуктан. Биз ошол күнү өтө жакшы иштедик. Качан? Ошол күнү кандай иштедик? Өтө жакшы. Алыстан корккондуктан. Ошол күнү өтө жакшы. Бул жерде бышыктооштун милдетин аткарды. Бышыктооч маанисине, ага жараша сүйлөмдө аткарган милдетине жана грамматикалык байланышына карай баяндооштун айланасында топтошот. Демек, бышыктооч баяндооштун тобуна кире турган айкындооч мүчө. Ал кыймыл-аракеттин ар кандай белгилерин көрсөтүү менен баяндооштун маанисин бышыктап, кеңейтип, айтылуучу ойду толук, так жана жеткиликтүү берүүдө чоң роль ойнойт. Бышыктооштор багындыруучу сөзү менен болгон маанилик катышына, сүйлөмдөгү синтаксистик милдетине карай мезгил, орун, сын-сыпат, себеп, сан өлчөм бышыктооч болуп бөлүнөт. Бышыктооштун милдетин жөнөкөй жана татаал формадагы ар кандай сөз түркүмдөрү зататооч, сынатооч, ататооч, тактооч, этиштин чакчыл формасы, жандооштор менен айкашкан сөздөр аткарат. Бышыктооч түзүлүшү боюнча жөнөкөй жана тутумдаш болот. Жөнөкөй бышыктооч бир гана сөздөн турат. Мисалы, кышында адамдар жолго чыгышты. Качан адамдар жолго чыгышты? Кышында. Бул бышыктооч. Тутумдаш бышыктооч толук маанилүү сөздөрдүн же толук маанилүү сөздөр менен кызматчы сөздөрдүн өз ара ажырагыс тизмегинен түзүлөт да, сүйлөмдүн бир гана мүчөсүнүн милдетин аткарат. Мисалы, Кош дөбөгө жеткенде аны күн кууп өттү. Биздин эл баатырдык менен кармашты. Качан аны кууп өттү? Кош дөбөгө жеткенде. Биздин эл баатырлык менен кармашты. Кантип кармашты? Баатырлык менен. Көңүлүңөргө түйгүлө, бышыктооч өзүнүн багындыруучу түгөйү менен ыкташуу же башкаруу жолу аркылуу байланышат да, кандай, кайсы, кандай, кайда, кайдан, качан, эмне үчүн, эмнеликтен, канча деген өңдүү суроолорго жооп берет. Бышыктооштун багындыруучу түгөйү көбүнчө этиштик, айрым учурда атооштук баяндооч болот. Эми балдар, өтүлгөн теманы бышыктоо үчүн бир канча көнүгүүлөрдү иштейбиз. Китебиңерде 168-көнүгүүнү карайбыз. Бул көнүгүүнү суроо коюу аркылуу сүйлөм мүчөлөрүнө ажыраткыла, сүйлөмдөрдү көчүрүп, кара менен басылган суроолордун үстүнө жазгыла. Ал сөздөр багындыруучу түгөйү менен байланыштын кайсы түрү аркылуу байланышты? 169-көнүгүүнү А дегенде окуп, сүйлөм мүчөлөрүнө ооз-эки ажыраткыла, андан кийин бышыктоошторду өзүнүн багындыруучу түгөйү менен бирдикте көчүрүп жазгыла да, аларды таблица боюнча толтуруп чыгабыз. Бүгүнкү сабагыбыз ушул менен аяктады. Саламатта калгыла.